Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге соққылықтан бір сатылушы көргөзмөкчүмүн. Биринчи болып барып жол түшүндүрөйүн. Мен тұрған жер центральный көчө, жана туғандар набережная көчөсүнүн кесинишинде турам. Чебурашка деген могу сайдыке ориентир алсаңыздар болот. Ушунун жанындагы көчө мен. Түз эле үйдө карай жүрөсүздөр. Набережная 74-чү кечиресиздер. Набережная 54-чү дарек барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Набережная 54 туғандар. Анан бул жерден шаарды карай түз жүргөн маршруткалар бар. Бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр, центри Сокулуктун. Чыгышты карай жүрсөңүздөр, могу светофор Часпиктин светофору туғандар. Часпик болуп калат. Эми калган маалыматты мен сатылуучу үйгө жетип берейин туғандар. Макей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Набережная көчөсү 54-чү дарек болуп калат. Туғандар, эң эле так, түндүк чек бул жерден, түштүк чек азыр Коробос тараптан көргөзөм. Бул жактан бул жол мен туғандар могу 1 2 3 4 5-чи кызыл ушул тараптан түзүнөн болуп калат. Ички тарабынан көргөзөм. Так, дагы эмне маалыматы? Электр энергиясы бар, суусу бар, суусу скважина экен. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китептери бар. Жана балдарыңыздар мектеп сайдикке жолдун жээгине, мектепке бул жака жөө эле центрдеги мектепке барып келишет туғандар. Андан нары кирсек, дарбазадан туғандар, ал тарапта машина койгонго жайы, кенен көп эле машина баткандай көрүнөт. Бул тарапта дагы 2 машина турганы жүрөт туғандар. 15ке 9 болгон үйүбүз, стенасы саман кирпич, азыр ички тарабына көргөзөм. Бул жагында баня, көмүрканасы, навес. Бул жакта времянка 2 бөлмөдөн турган. Очокана, складдар туғандар. Жалпысынан жердин аянты 7,5 соток. Документтер боюнча кызыл китеп жана техпаспорт бар экен. Анан газ туғандар, мынакей могу кошуналар да бар. Бул жерде. Мынакей трубасы. Сен тартсаңыздар деле болсо керек, газ ушул жерге чейин келген туғандар. Андан ары мынакей бул үйүбүздүн негизи кирүүчү эшиги, көрүп тургансыздар, темирден болгон эшик орнотулган. Киргенде ушундай кенен коридор, полдору ламинат, жана бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз туғандар. Түз кирсек санузел, оң тарапта дагы бөлмөлөр, бул жерде болсо мынакей зал жайгашкан туғандар. Түштүк тарабынан терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт, түндүк тарабынан терезе туғандар, дуалдар обой, полдору ламинат. Отопление, паровое отопление, көмүрден жасалган качок үйдү жылытат туғандар. Мынакей бул залдын көрүнүшү. Андан ары түз кирсек, бул жакта ванна, душ, түндүк тарабынан терезе, көрүп турганыңыздардай ремонт. Бул жагында холл, түштүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары, дуалдар обой, потолок пластик, полдор жагачтан болгон пол. Бул жагында бир спальный бөлмө, түндүк тарабынан терезе. Түз кирсек, мондай бир бөлмө, чыгыш тарабынан катарынан терезе, отоплениянын батареялары. Бул жагында мына дагы бир спальный бөлмө жайгашкан. Бул жагынан терезе, ушундай көрүп турганыңыздардай ремонт туғандар. Андан ары мен кара сатуучунун коргосундамын туғандар. Бул жакта времянкасы. Кухня, жана дагы бир бөлмөдөн турат. Кухонный мебелдер, раковина суу чыгарылыптыр. Түштүк тарабынан терезеси, тамактануучу жайы, жана бул тарапта дагы бир мындай спальный бөлмөсү жайгашкан туғандар. Эми андан ары мен кара сатуучунун коргосундамын. Эми бул жагында туғандар мынакей эң эле чыгыш чегара могу дөңгө чейин, кырка чейин болуп калат. Так, бул тарапта болсо баня, отоплениянын котел жагышкан бөлмө, көмүрканасы. Окей. И банясы. Так, очокана. Бул жагында склад,
дагы бир склад жана эң эле түштүк чек арасы бул ажаткана бүткөн жерден бери түз болуп калат. Бул жагы Кошнан участогу экен. Онан ажаткананын бүтөр жерден түз. Онан бери жагы 7,5 соток чоң 15ке 9 болгон үй. Хозпостройкалар, времянка. Мына ушундай. Баасы бул үйдүн так $55,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда есител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.